1xbet ишенимдүү букмекер. Ссылка аркылуу кирип өз ушка ээ болуңуз. Сизди 100% бонус күтүүдө. Эсепти кантип Өз кызын курал менен коркутуп зордуктаган киши өмүр бою эркинен ажыратылды. 28 майда Тажикстандын Душанбе шаарында өз кызын зордуктаганга айыпталып жаткан Сайвали Искандаров боюнча сот иши аяктады. Сот аны күнөөлүү деп таап, өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратты. Өкүм Тажикстан Республикасынын кылмыш кодексинин 138-беренесинин 3-пунктунун негизинде угузулду. Айыпкер күчөтүлгөн тартиптеги абакта жазасын өтөйт. Душанбе сотунун расмий сайтында Тажикстанда мындай кылмышкерлер 12 жылдан 25 жылга чейин эркинен ажыраары жазылган. Булак Барометр KG. Ошто окуучулардын кайым айтышы өспүрүмдүн өлүмүнө алып келди. Алгачкы маалыматтар. Ош шаарында 8-класстын окуучусу катуу жаракаттын кесепетинен каза болду. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. 30 май күнү Ош облустук балдар ооруканасында 2004-жылы туулган окуучу бала көз жумган. Ал Ош шаарындагы Кыргызстандын 40 жылдык аттуу орто мектебинин 8-класстын окуучусу экени аныкталды. Тергөөдөгү алдын ала маалыматтарга караганда, окуучулардын тобу мектептен чыгып бара жатышып, анча алыс эмес жерде жайгашкан дүкөндүн алдында кайым айтышып кетишкен. Маркум окуучу уштуу буюмуна жаракат алган. Аны бычак менен саюуга шектелип каза болгон баладан 1 жаш уулуу бала кармалды. Булак Турмуш KG. Мектепте башка мектептин балдары менен бир аз конфликтте жүргөн бала окшойт. Же кандай аны түшүнбөдүк, бирок ал жерде ошо эки бала пикир келишпестик болуп, экинчи бала буга бычак сайып коюп, 3 бала келген дешет өздөрүнүн айтышы боюнча. Бирөөсү бычак сайып, анан экинчиси башка балдар бунун досторун тосуп, тиги баланы качканга жол беришти деп айтып атат, өздөрүнүн айтышына жараша. Анан ошол эле убакта ошол жерде бир киши мектепке баласын алып келген экен. Ошол киши скорыйга жеткизген окшойт. Анан скорый менен бизге келди. 10:35-те келип атат. Биз ошол эле замат дарыгерлер операционныйга көтөрүп чыгып, операционда операция жасап атышат. Бычак аябай терең кирген, ичинен сол кабыргасынын астынан бычак кирип, забрюшины деп коебуз. Биз арт жагынан ушу бөйрөк жагына өтүп кеткен да бычак. Узун бычак болгон окшойт, видимо. Анан ошол арт жактан кеткен чоң бир кан тамырларды кесип койгон болуш керек. Ошон үчүн аябай кан тез кеткен экен. Операционныйга алып чыкканда эле давлениясы уже түшүп, нөлгө чейин түшүп, ал жерде 4 бригада аябай усиленно иштеп, жаш баланын өмүрү менен катуу күрөшүштү. Реаниматологдор, хирургдар ичин бат эле ошол жерде реаниматологдор наркоз берип, баштап эле бат эле ичин ачышып көрүштү, бирок жанагы бычак бөйрөк жака өтүп кеткендигине байланыштуу ал жерде кайсы кан тамыр кесилип жаракат алып калганы белгисиз болуп, булар жанагындай марлени тампон кылып туруп басып, канды токтотуп турганга аракет кылышты да, давленияны көтөрүп алгыча аңдык. Аябай ошол учурда давлениясы нөл болуп, бүт жана шокко каршы иш аракеттер жүрүп, кан дагы ошол заматта канап келип, канын дагы коюп, ушундай бир аракет жасалды. 1,5 сааттай аракет болду. Бүт реанимациялык иш-чаралардын баары жүргүзүлдү. Тиги ал баланын мына өмүрүн алып калганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок 4 бригада 4 тамыры менен жанагы биздин дарыларыбызды куюп атты, кандарды куюп атты, плазманы куюп атышты. Бүт аракетин кылышты да. Тиги ошол чоңураак кан тамыры болгондугуна байланыштуу сактап кала алышпады. Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасынын директору Кыялбек Ташпулатов.